мен азыр өзүм мектеп окуучусумун, мен кичинекеймин деп өзүмдү чектебейм. Атайын эле эмес, случайно карап калып, Алия сенин мынча акча кактан деп сурап калды. Чынында 15 жаштагы кызга 46 000 подписчик менен аккаунт ишенип бериш, чынында любой эле адамдын колунан келбесе керек. Саламатсыңбы, Алия? Алия, алгач биздин көрүүчүлөрүбүзгө өзүң жөнүндө кыскача тааныштырып өтсөң. Менин атым Алия Мураншиева. Азыркы учурда 15 жаштамын. Ушундан 3 ай мурун мен ушу Motion Web IT академиясынын маркетинг курсун бүтүрүп кеткенмин. Азыр баары сонун иштеп атам. Мага жагат кесибим. Ооба, чынында жакшы суроо. Мен азыр өзүм мектеп окуучусумун, мен кичинекеймин деп өзүмдү чектебейм. Чынында мен колуман келет, мен бир күндүк мен өзүмө жагып аткан ишти эмне үчүн кылбашым керек? Өзүмдүн мен иштеп жаткан жумушум да жагат, үйгө жардам берген дагы ошондой эле мен өзүмдүн окуумду да калтырбашым керек, мага жагат. Эң биринчи тапкан кирешем 4000 болду. Мен өзүм окууну бүтүрүп, мен окууну бүтүрүп деле окуу учурунда, окуу маалында эле кирешеге чыккам. Мен буга чейин ишенбейт элем, интернеттен акча тапса болот, онлайндан акча тапса болот деп, бирок чынында болот экен. Эң биринчи кирешем 4000 сом болгон. Мен сизге ушул жерден бир кызыктуу окуя айтып кетейин. Мен чынында аз эле убакыт болушту мен классташтарым билишкенине. Ал мында болгон, классташтарым билип калган себеби сабакта отурганбыз, сабакта отуруп мен телефонум уже иштеп баштады, мен телефонума уже карталарым, акчаларым түшүп баштады. Телефонум күйүп, мен өзүмдүн онлайн капчыктарыма уже акча турган. Ошол момент, ошо телефонум күйгөн боюнча мен партамда калып кеттир. Анан кийин бир убакта менин классташ балам келип, телефонумду атайын эле эмес, случайно карап калып, Алия сенин мынча акча кактан деп сурап калды. Чынын айтканда бир чет айткым келди, бир чет айткым келген жок. Айла жок айттым. Мен ушундай иштейм, ушундай окуганмын, маркетологду окуганмын. Ошонун натыйжасында ушунча акча таптым. Классташтарым ошол себептен билип калышкан. Азыр баары билет, баары кызыктар. Мен үйдө ата-энеме монта акча берген жокмун, бирок билектерди бердим. Мен эң биринчи өзүмдүн ошо онлайндан тапкан акчама мамама телефон алып бердим, телефон билекке бердим. Ошол мамам аябай кубанычта мен үчүн. Мен ушул маркетологду окуганда аябай өзүмө уверенно айта алам. Билим алуудан эч качан акчаңарды аябагыла. Мисалы, мен ушул окуганда мынча акча короттум деп чынында аябай өкүнгөнмүн. Бирок мен ал акчаны өкүнгөн күндө деле кайра андан 2 эсе көп акча таптым. Эң биринчи биретан советим, билим ал, өзүңөргө жагабы ошол билимден акчаңарды эч качан аябагыла. Билим үчүн акчаны аяба. Мен буга чейин азыркы учурда 4 аккаунт менен иштедим, ушул күнгө чейин. Так, биринчиси, Суши, бул Суши 46 000 подписчиги бар экен. Ооба. Абдан жакшы. Бул мага сүрөттөр дагы абдан жакшы кириптир. Бул мага үчүнчү проект болуп кириптир. Үчүнчү жасаган ишим. Буга чейин мен ашып кетти дегенде бир 5000 подписчик менен 6000 подписчик менен аккаунттарды алып барып жүрдүм. Бул мага биринчиден жаңылык болду. 46 000 подписчиги менен мага ошол эле ишенип бергенине, чынында 15 жаштагы кызга 46 000 подписчик менен аккаунт ишенип бериш, чынында любой эле адамдын колунан келбесе керек, бирок мен ыраазымын. Жок, мен жок, дагы бир жолу жок деп айтам. Анткени буга чейин айтып атпаймынбы, мен башында айткандай эле онлайнга ишенбейт элем деп, сиздердин курска келгенде мен онлайндан чынында акча тапса болоруна ишендим. Сиздер билим алуу үчүн короткон акчамдан мен 2 эсе көп акча таптым. Мен жок, өкүнбөйм. Кимдерге сунуштайм дегенде, эгер кызыкса ал адам, кызыккан адам баары окуп кетет. Мен мисалы антип билгөндө деле керек жок дейм. Мисалы, албетте жашка деле чектөө жок. Эгер ал адам чындап кызыкса, ал окуп кетет сөзсүз. Жалпы адам баарына боло берет. Чоң рахмат сизге, Алия.